Дейбиз, садака берсеңер балай кырсыктан сактанасыңар дейбиз, бирок көп учурда көп адам садака бере албай калышы мүмкүн да. Студенттер, окуп жаткан жаш балдар көп учурда акча бере албайт. Бирок садаканын түрлөрү көп. Мисалы лөллөр, ден соолугу чың болуп туруп, кээ бир адамдар ден соолугу чың болуп туруп эле коляскага калп эле отуруп алгандар, калп эле өзүн инвалид сезип жардам сурап жүргөндөргө акча бербеш керек. Бирок садака бериш керек. Муну кандай кылабыз? Жөн гана жылмаюу менен. Пайгамбарыбыздан хадис бар го, жылмаюу дагы садака. Ал дагы момун болгону туура эмес түшүнүктөгү момун да. Ага акчалай жардам бере албайсыз, бирок жылмайсаңыз бул дагы садака. Жылмай эле тура бериш керек. Жылмай эле тура берсеңиз, анан себебин сурайт. Эмне болду деген учурда. Мен акчалай жардам бере албайм, бирок жылмаюуда садака берип атам десеңиз, ага көп нерсе жетип калышы мүмкүн да. Ошондой экен, садака кылайлы.